Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасма бир канча жылдар алдыңкы келечекти сүрөттөп. Бул кезде жердеги жашоо тиричилик дээрлик кыйрап, жердин атмосферасы да өтө бузулуп, өтө көп оорулар пайда болот. Ошондон улам жердеги эң бай деген адамдар жерди таштап космоско учуп Элизиумга барып жашай башташат. Элизиум бул жердин орбитасындагы өтө чоң адамдар жашоочу спутник болчу. Бул жерде жердин эң бай адамдары гана жашоого мүмкүн болуп бекитилгендиктен, жердеги жөнөкөй адамдардын бул жака келүүсү таптакыр эле мүмкүн эмес болчу. Жердеги адамдар ар кандай ооруларга чалдыгышып, оорунун айынан жашоо үчүн күрөшүп, биринин артынан бири өлүп жаткан кезде, Элизиумдун жашоочулары беймарал тынчтыкта өмүр сүрүп жатышты. Анан да бул жерде жалаң гана жогорку сапаттагы технологиялар болгондуктан, кез келген ооруларды бат эле айыктырып, керек болсо ар дайым адамды жашартып туруучу дагы технологиялары бар болчу. Ал эми кийинки көрүнүштө биз жерде жашап өмүр сүрүп жүргөн Макс менен таанышабыз. Ал жаштайынан балдар үйүндө чоңоюп, көпчүлүктүн кыялы сыяктуу эле ал дагы билет сатып алып Элизиумга баргысы келчү. Бирок жашоодо ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет жетишпештиктин айынан Макс кээде ууручулук кылмыш иштерине да барып, эми ошол кылган кылмыштарынын азабын тартып иштеп жүргөн чагы. Лос-Анджелес шаарынын кайсы бир бурчунда жашаган Макс азыркы учурда дроидторду жасоочу заводдо иштеп жүргөн. Дроид дегенибиз бул кадимки эле аскерлердин кызматын аткарган роботтор болчу. Бир жолу ал адаттагыдай эле жумушуна бара жаткан кезде, дроидтор бир канча адамдарды текшерип жатышып, Макс бир аз каршылык көрсөтсө анын колун сындырып салышат. Анда Макс жергиликтүү ооруканага шашылып барып, ал жерден колун дарылатайын деп жатып эле Фрейдти көрүп калат. Көрсө Фрейд менен Макс кичинекей кездеринен эле бири-бирин жакшы таанышып, жакын достордон болушуп, бирок кийинчерээк көрүшпөй калышыптыр. Экөө бир аз сүйлөшкөндөн кийин Макс колун таңып алып жумушуна келип, бирок анын эмне үчүн жумушка кечиккендигин кезектеги робот эч эле түшүнмөк эмес. Мурунку кылган кылмыштары үчүн жазасын өтөп иштеп берип жаткан Макска робот кызматчы анын мөөнөтүн дагы бир азга узартып салат. Ансыз деле кулдай болуп иштеп жүргөн Макс эч кимге эч нерсе дей албай, андан ары өзүнө тапшырылган жумушун кыла баштайт. Ошол күндөр аралыгында жерден 3-4 шаттл космосту көздөй багыт алды. Ал жерде жалаң гана катуу ооруга чалдыгып, жасалма чиптерди пайдаланып эптеп Элизиумга жетип, медициналык капсулага жатып өздөрүн айыктырууну көздөгөндөр болчу. Шаттлдар космоско чыгаары менен эле бул жөнүндө дароо маалымат келип, Элизиумдун коргоо министри Делакур жердеги өзүнүн тыңчысы Крюгерге шаттлдарды жок кылуу тапшырмасын берет. Анда Крюгер дароо эле жогорку технологиядагы куралы менен атып жиберип, 3-4 ракета өтө тездик менен космоско көтөрүлүп, шаттлдарды биринин аркасынан бирин жардыра баштайт. Бирок акыркы шаттл акыркы ракетадан буйтап кеткенге үлгүрүп, Крюгер аны жок кыла албай калат да шаттл түз эле Элизиумга кирип барып, жергиликтүү бир аймакка конгонго жетишет. Делакур Элизиумга конгондорду дароо кармоого буйрук берип, келгиндердин арасындагы кызын көтөргөн бир аял үйдүн ичине кирип барганга жетишет. Көрүп турганыбыздай бул жерде ар бир үйдө медициналык капсулалар бар болчу. Ал аял кызын дароо эле ошол медициналык капсулага жаткырып, бирок ал аппарат жөнөкөй жердин жашоочуларына иштебейт болчу. Аял атайын даярдап келген чипти аппаратка көрсөтөөрү менен аппарат иштей баштап, оор абалда жаткан кызды бир заматта эле сакайтып коет. Ошол эле замат ал жерге робот полициялар кирип, кыз менен апасын кармап кеткенин көрөбүз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Күндөрдүн биринде Максты Хулио деген анын досу тосуп алып, жаңы бир иш бар экенин, пландар бар экендигин айтып бизге кошулбайсыңбы десе, Макс ага болбой, мен тынч эле заводдо иштей берейинчи деп болбой коет. Бирок күндөрдүн биринде өтө жаман окуя болуп, Макс адаттагыдай иштерин кылып жатса эле, дроидтордун процесси жүрүүчү бөлмөнүн эшиги толук жабылбай калат. Аны көргөн жетекчиси Макска өзү жумуштан айдалып кетпеш үчүн бул маселени эмне кылсаң да чечкиниң, коопсуздук эрежелерин буссаң дагы ичине кирип оңдоп чык деп айтат. Анда аргасы кеткен Макс толук жабылбай калган эшиктен эптеп кирип, эмне болду экен деп ар жак бер жагын түрткүлөп жатса эле эшик жабылып калат. Макс чыгып кеткенге мүмкүн болбой дароо эле процесс башталып, Макс радиоактивдүү зонада калып өтө күчтүү радиацияга кабылат.
Процесс бүткөндөн кийин гана эшик ачылып, Максты робот сүйрөп чыгып, эми анын ички органдары биринин артынан бири иштен чыга турганын айтып, Макстын 5 күндүк өмүрү калганын эскертишет да болгону бир дарыны беришет. Бул заводдун жетекчиси жана Elysiumдун жаратуучусу Карлайл деген адам мындай жаңылыкты укканда, Максты иштен чыгарып көзгө көрсөтпөй жоготкула деп айтат. Elysiumдун президенти коргоо министри Делакурга кечээки шаттлдардын учуп чыгуусу боюнча болгон иш үчүн, жердеги болгон ишти көзөмөлгө ала албагандыгы үчүн деп тыңчылардын башчысы Крюгерди жумуштан алдыртат. Өтө алсыраган абалда эптеп үйүнө келген Макс досу Хулиого жолугуп, болгон иштин жайын айтып, эми эмне кылам деп жардам сурайт. Албетте Макс аман калам дей турган болсо, анын бирден бир жолу космостогу Elysiumга барып, медициналык капсулага жатыш керек эле. Анда Хулио дагы Макска болгон жардамын көрсөтмөкчү болуп, аны каймана аты Жөргөмүш деген адамга алып барат. Жөргөмүш жердеги адамдарды Elysiumга жөнөтүү менен алектенчү. Бирок ошол эле учурда анын таптакыр башка пландары бар экени билинип, Макс андан жардам сурап келип, мени эптеп Elysiumга жөнөт. Мени эптеп аман алып калсаң, сен эмне десең ошону кылып берем. Айтор кандай тапшырма берсең дагы карызыман кутулам деп айтса, Жөргөмүш Макска, сен Elysiumдун жетекчилеринин бирин мага уурдап келип бер. Мен анын мээсиндеги Elysium жөнүндөгү баардык маалыматтарды, ар кандай банктардын сыр сөздөрүн жана башка нерселерди билишим керек. Эгер ушуну кыла алсаң, бизде өтө көп акча болот. Керек болсо Elysiumду басып алабыз да биз башкарып калабыз деген сөзүн айтат. Макс албетте ага макул болуп, Жөргөмүш болсо Макска күч кубат кошуу үчүн анын денесине экзоскелетти орнотмокчу боло баштайт. Жөргөмүш айтып жаткан алардын бутасы жанагы Карлайл болчу. Карлайл болсо бул кезде Elysiumга келип, Elysiumдун коргоо министри Делакур менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Көрсө алар дагы Elysiumдун бийлигинде төңкөрүш жасоону көздөп, тез арада ыкчам план менен Делакур өзү Elysiumдун президенти болуп калганы жатыптыр. Эгер ал Elysiumдун президенти болуп кала турган болсо, анда Карлайлга да чоң пайдасы тийип, келишим боюнча Делакур келерки 200 жылдыкта Карлайлга бизнесте өтө чоң жеңилдиктерди бермек. Жөргөмүш болсо Макстын денелерин, керек болсо баш мээсин даттешип экзоскелетти орнотот. Анан да Макс Elysiumдун жараны экендигин тастыктаган жасалма чипти орнотуп беришти. Бир кезде Макс көзүн ачып, мээсине кошулган система аркылуу экзоскелет аны кыймылдатып жатканын көрөбүз. Ал эми Карлайл болсо жердеги өзүнүн офисине кайтып келип, Elysiumда бир заматта төңкөрүш кылып президентти алмаштырып коюучу программаны жазып баштайт. Андан соң ал дагы мээсине туташылган системага баардыгын көчүрүп алды. Мындай кылганынын себеби ал дагы өзүнүн коопсуздугун ойлоп, Elysiumда төңкөрүш жасап, программалардын баардыгын жаңылап салуу бир гана анын колунан келмек. Экзоскелетти өздөштүрүп, анын күчүн сезген Макс күчтүү куралдардан куралданып, Жөргөмүштүн бир канча адамын алып, ошону менен катар досу Хулиону да кошуп алат. Ошентип Карлайлды басып калуу үчүн ыңгайлуу мезгилди күтүп даярданып калышты. Убакыт келип, Карлайл шаттлга отуруп, космосту көздөй Elysiumга багыт алганда, жерден анча көтөрүлө элек кезде Макс шаттлды атайын куралдын жардамы менен атып түшүрөт. Жана дароо эле унааларын катуу ылдамдыкта айдап шаттлдын кулап түшөөр жерине кетишти. Бул маалыматты угаары менен Делакур жумуштан алып салган баягы Крюгерге кайрадан байланышка чыгып, ушундай иш болуп калганын айтып, бул ишти бүтүрүү сенин гана колуңан келет деп айтса, Крюгер Делакурдан, анда менин ишимди кайтарып бер. Мен өз ишимде жетекчи болбосом, аскерлеримсиз эч кандай күчтүү боло албайм деп айтат. Делакур макул болоору менен Крюгер дагы адамдарын алып, кулап түшкөн шаттлды көздөй жөнөдү. Бул кезде Макс жана анын адамдары шаттлдын жанына келишип, Карлайл болсо аларды жок кылуу үчүн шаттлдагы дроидторду жөнөтөт. Ошол жердеги атышуулардан улам Карлайлга дагы ок тийип калып, экзоскелет болсо Макска укмуштуудай күч берип, ал керек болсо дроид менен мушташа кеткенде анын башын жулуп салды. Эми алар өлүп бараткан Карлайлга зымдарын туташтырышып, анын мээсиндеги системага көчүрүлгөн маалыматтардын баардыгын көчүрүп алмакчы болуп калышат. Бирок алар күтпөгөн жана түшүнүксүз тоскоолдуктар чыгып, убакыт дагы тар болгондуктан Макс ал маалыматтарды түздөн түз өзүнүн мээсиндеги системага көчүрө баштайт. Дал ушул мезгилде Крюгер ал жака өзүнүн шаттлы менен жетип келди. Ал Жөргөмүштүн адамдарын чекеден эле кыра баштап, бир кезде Макстын доосу Хулиону дагы өлтүрүп салат. Ошондо Макс күчтүү куралы менен аны кайра аткылап, Крюгер болсо коргонуу калканын иштеткенге жетишип, бир азга эсин жоготот. Макс Крюгердин башка аскерлерине да алы жетпесин түшүнүп, дароо качып жөнөп, бир азда эсине келген Крюгер министр Делакурдан баардык баалуу маалыматтар Макстын мээсине көчүрүлдү. Демек аны өлтүрбөй тирүү кармап келишиңер керек деген буйрукту алат. Дароо эле шаттлдын камералары менен тыкыр изилдеп жөнөшүп, Макс болсо бир кемпирдин арабасынын түбүнө жашынып, көрүнбөй калат. Делакур болсо Макс кармалмайынча космоско эч ким учуп чыкпасын деп, Лос-Анжелестин үстүнө жабык зонаны ишке киргизет. Жарадар болуп калган Макс болсо эптеп баягы Фрейд иштеген ооруканага жеткенге аракет кылып,
Бирок ал кетип жыгылып калганда бактыга жараша аны Фрей таап алат. Максты издеп жүрүшкөнүн түшүнгөндө Фрей аны өз үйүнө алып барып даарлагандан кийин Макс эсине келип Фрейге баардык окуяны болгон жайын айтып берет. Ошол жерден Макс көрсө Фрейдин Матилда деген кызы бар экенин билет. Фрей Макска менин кызым айыкпас дартка кабылды деп айтып, Макстан жардам сурап мени Элизиумга алып барчы деп суранат. Бирок Макс андай кыла албай тургандыгын айтып баш тартып, азыр менин мээмдеги системада өтө коркунучтуу маалымат турат. Менин бул жерде болгонумдун өзү силерге коркунуч туудуруп жатат деп айтып, дароо Фрейдин үйүнөн чыгып кетип калат. Анын чыгып кеткенин Максты издеп жүргөн дрондордун бири тартып алды. Көп өтпөй эле Фрейдин үйүнө Крюгер адамдары менен кирип келип, Макстын кайда кеткенин сурап, Фрей болсо эч нерсе билбээрин айтат. Анда Крюгер Фрейди жана анын кызын кошуп алып кетип калды. Бул кезде Макс кайрадан жөргөмүшкө барган болчу. Жөргөмүш Макстын мээсиндеги системадагы маалыматтарды текшерип көрүп, бул жерде чындап эле укмуш маалыматтар бар экен. Биз бул системанын жардамы менен керек болсо жердеги баардык адамдарды Элизиумдун жараны кыла алабыз. Бирок сага айта турган өкүнүчтүү жаңылыгым дагы бар. Мен сени Элизиумга азыр эле учуруп жибере албай калдым. Анткени Лос-Анжелестин үстүнөн учууну токтотуп салышты деп айтат. Анда азырынча жөргөмүштөн пайда болбой калганын түшүнгөн Макс бүгүнтөн калбай Элизиумга учуп барбаса эртеңден баштап анын күнү бүтөт экенин да түшүнүп турду. Ошондуктан ал космоско чыгуунун бирден бир жолу душмандар менен байланышуу экенин түшүнүп, дрондордун бирин табат да ал жерден Крюгерге белги берет. Крюгер дароо эле шаттл менен Макс турган жерге жетип келип, Макс болсо колундагы бомбаны ишке киргизет да. Эгер туура эмес бир нерсе кылсаңар эле мен өзүмдү жардырып жиберем. Мени менен кошо силердин баалуу маалыматыңар да жок болот. Ошондуктан менин айтканымды кылып мени Элизиумга алып баргыла деп айтат. Крюгер дароо макул болуп аны шаттлга салып, дароо эле министрдин макулдугу менен космоско көтөрүлө башташты. Шаттлга кирген Макс Фрейди жана анын кызын көрүп күтүүсүз жагдайда калат. Аба мейкиндиги ачылып шаттлдар жогоруга уча баштаганын көргөн жөргөмүш дароо эле адамдарын жыйнап өзүнүн бир канча шаттлдары менен Элизиумду басып алууга жөнөп калат. Крюгердин шаттлы дээрлик Элизиумдун бетине конгону калганда, Крюгердин адамдары Максты алдап бомбаны алганы жатышканда, Макс каршылык көрсөтүп кармаш башталып кетет. Жыйынтыгында бомба жарылып кетип, Крюгердин баш сөөгү дээрлик талкаланып, шаттл болсо Элизиумдун ичине кулап түштү. Макс дароо эле Фрейди жана анын кызын бошотуп, өзү болсо башкаларга тоскоолдук жаратып жатканда, Фрей кызын алып бир үйгө киргенге жетишип, медициналык капсулага кызын жаткырып иштете баштайт. Бирок алар Элизиумдун жараны эмес болгондуктан аппарат иштебей жатты. Ошентип Максты да Фрейди да кармап кетишип, Делакурдун адамдары Макстын мээсиндеги маалыматтарды кылдаттык менен көчүрө башташканда, жөргөмүштүн шаттлдары эч тоскоолдуксуз эле Элизиумга келип конот. Макс болсо экзоскелеттин күчүнүн жардамы менен байланып турган жеринен бошонууга мүмкүн болуп, Фрейдин артынан жөнөйт. Бул учурда күчтүү технологиянын жардамы менен чала жан болуп жаткан Крюгерди дагы калыбына келтирип, айыктырып алууга мүмкүн болот. Министр Делакур ага келип, ушул иштердин баардыгын ушуга жеткирбей эле бүтүрүшүң керек болчу деп уруша баштап, Крюгердин ою болсо таптакыр башка экендиги билинип, министрди дароо эле ошол жерден өлтүрүп салат. Андан соң Крюгер Элизиумдун бийлигин толугу менен өз колуна алууну көздөп, Макска окшоп экзоскелетти жамынат да Максты жеңип, анын башындагы баалуу маалыматтарды алууга жөнөйт. Бул кезде жөргөмүштүн адамдары болсо Элизиумду чекеден эле баса башташкан. Макс алдынан чыкканды ары бери чачып отуруп, акыры Фрейге жетип, мен азыр жөргөмүштүн жардамы менен системаны жаңылайм. Сен жогоруга чыгып, кызыңды медициналык капсулага даярда. Азыр мен системаны жаңылаганда бүт баарыңар Элизиумдун жараны болуп каласыңар деп айтат. Ошентип ал бир аздан соң эле жөргөмүшкө жолугуп системаны жаңылайлы деп калганда, Крюгер келип тоскоолдук жаратып, Макс менен Крюгердин кармашы башталат. Экөө узакка жана катуу салгылашып, акыры Крюгер Макска алы жетпесин түшүндүбү айтор. Бомбасын даярдап эле Максты дагы өзү менен кошо жардырып жибермекчи болуп калат. Бирок Макс бомба жарылганга чейин эле Крюгерди ылдыйга кулатып жибергенге жетишти. Ошентип эми гана системаны жаңылоого убакыт келип жетип, жөргөмүш Макска биз азыр системаны жаңылайбыз. Бирок баары бир сенин өмүрүңдү сактай албай калабыз деп айтса, Макс ойлонуп отуруп, өмүрү кылдын учунда турган Фрей жана анын кызын ойлоп, жана башка жердеги миллиондогон адамдардын теңсиздигин ойлоп, мен макулмун, эң негизгиси баардык адамдарга тең укуктуулук бергиле деп айтат да. Фрейге да чалып акыркы сөздөрүн айтып, андан соң баскычты өз колу менен басат. Система өчүп кайра жанып, эми элдин баардыгы Элизиумдун жарандары болуп калгандыктан, жанагы медициналык капсула дароо иштей баштап, Фрейдин кызы Матилда дагы бир заматта айыгып чыга келди. Ал эми Элизиумдун мурунку президенти жетип келип жөргөмүштү кармагыла деп буйрук бергенде, полиция роботтору аны кармабай коюшат. Анткени система алмашып, Элизиумдун жарандарына роботтор кол көтөрө алмак эмес.
Тасманын аягында Макс каалагандай тең укуктуулук келип чыгып, космостогу жогорку технологиялар шаттлдар аркылуу жерге түшүп, жердеги миллиондогон адамдарга медициналык жардам көрсөтүлө баштаганын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.